Пайғамбарлар баяны. Азирети Адам ата, аға Алла Тааланың саламы болсын. Аллахтан башқа. Адатта икая дегенің белгілі бір жерде, белгілі бір вақыттың алқағында баяндалады емес пе? Анан қалса, анын қаарманы да көбінесе адам болады. Андан сырткары икаялар илгери кайсы бир заманда деп башталат. Бирок бул жолку баяндалчу икая таптакыр башкача. Анткени бул икая адам баласы жаратылы элек мезгилден башталат. Убакытта, аймакта жок мезгилден. Ал кезде бир гана улуу жараткан бар болчу. Алладан башка эч ким, эч нерсе жок. Чексиз бейпилдик, чексиз улуулук бир гана анык эле. Жер шары да, ай күн да, жылдыздар да жок кез. Бир гана Алланын нуру бар. Ал нурду түшүнө ала турган акыл да, күч кубат да жарала элек. Убакыттан да, аймактан да мурун дегенибиз мына ушундан. Аллахтын жаратуусу. Аллах Таала жандуу жансыздын баарын жаратууну каалады. Жер шарды, жылдыздарды, учу кыйры билинбей мелтиреген деңиздерде жашаган балыктарды, күүлдөп соккон шамалды, түркүн түстүү гүлдөрдү, гүлдөн гүл тандап учуп конгон көпөлөктөрдү жаратмай болду. Көк бетин бербей каалгып учуп жүргөн канаттуулар менен дүйнөнү шаңга бөлөгүсү келди. Алла Таала бир нерсени жараткысы келсе, жөн гана бол деген буйрук берүүсү жетиштүү. Каалаган нерсеси заматта жаратылат. Кудуреттүү Аллах бүткүл ааламды, галактиканы, жер шаарын жана анын ичиндеги бардык жандуу жансыз нерселерди 6 күндө жаратты. Бирок бул жердеги 6 күн биздин түшүнүгүбүздөгү 6 күндөн таптакыр башкача. Анткени биздин бир күнүбүз жер шаарынын өз огунда бир жолу айлануусунан турат. Ал кезде жер шаары да, ай күн да жок болчу. Ошондуктан 6 күн түшүнүгүндөгү күндөргө биз Аллага таандык күндөр деп коебуз. Узундугу, кыскалыгы өзүнө гана тиешелүү мааниге ээ күндөр. Балким ал күндөрдүн бир күнү биздин миңдеген жылдарга, атүгүл миллиондогон кылымдарга туура келиши мүмкүн. Ким билет? Чындыгында эч ким биле албайт. Анткени мындай нерселерге жөн гана кайып, купуя сыр деп коебуз. Адам акылы жетпейт. Аллах Тааланын билдирүүсү менен гана билиниши мүмкүн. Ооба, Аллах Таала асман менен жерди, жандуу жансыздардын баарын жаратып, андан кийин бардык нерсенин жападан жалгыз эгеси деген сыпат менен аларды башкара баштаганын баяндайт. Бардык нерсе анын чексиз кудуретинин алдында сый менен ийилип, сажда кылганын, чексиз улуулугуна жана улуулугуна таң калып эсинен танганын дагы. Жашоо үчүн бардык жандуу ага муктаж. Бирок ал эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес. Анткени бардык нерсенин эгеси ал. Чексиз байлыктын аты да ал. Ааламда бардык нерсе анын жоомарттык каалгасынын алдында тилемчи. Аллах Таала нурдан жандууларды жаратты. Периште деп ат ыйгарды аларга. Аларды өзүнө элчи кылды. Алар болсо каршы чыгуу дегенди билишпеди. Буйрукка моюн сунушту дайыма. Алар Аллага сыйынууда чоңсунуп бой көтөрүшпөдү, чарчашпады. Зээригип талыкпастан күнү түнү Алланы аруулашты. Ошондой эле оттун жалынынан да жандууларды жаратты. Аларга жин деген ат берип, көзгө көрүнбөс кылды. Жер бетинде жана асманда жашаганга уруксат берди. Алардын арасында жакшысы да, жаманы да бар эле. Адам атанын жаралышы. Ошентип Аллах Таала адамды жараткысы келди. Аллах Таала периштелерге жер жүзүндө мага халифа боло турган бир жандууну жаратам деди. Периштелер ал жакта бузукулук кылып, кан төгө тургандардыбы? А биз болсо алкоо мактуу айтуу менен сенин улуулугуңа табынабыз. Жана атыңды дайым аруу пакиза тутабыз дешти. Периштелер аруу, таза табиятка ээ болушчу. Жакшылыктан башканы ойлошчу эмес. Ушундан улам жаралуудагы жападан жалгыз максаты Алланы улуктап, ага шүгүр келтирүү деп билишчү. Алардын билишкени ушул эле. Ар кандай түрдөгү жандуулардын жаратылышындагы сырды билишкен. Бирок адамдын периштелерде болбогон бир өзгөчөлүгү менен жаратылышын түшүнүшкөн. Бул өзгөчөлүк
Адамдын жер жүзүндө Алланын өкүлү болуусу болчу. Өкүлдүк Аллага таандык рухту алып жүрүү өзгөчөлүк эле. Мен силер билбеген нерселерди билем. Адамды эмнеге жаратып жатканымды мен жакшы билем. Силер билбеген дагы канчалаган сырлар бар. Адам жер жүзүндө жалаң гана жамандык кылып, кан төккөн жандуу болбойт болчу. Албетте, периштелердей таптаза да болмок эмес. Ал таптакыр башкача жан болмок. Өтө чоң сырды жүзөгө ашыруу үчүн жаратылмак. Бул илимдин сыры. Аллах Таала чексиз илими менен адамды топурактан жаратты. Периштелер Аллах Тааланын буйругу менен жер жүзүнүн ар кайсы аймактарынан ар кандай түстөгү бир уучтан топурак алып келишти. Адамдардын ар кандай өңдө болушунун сыры да ушул эле. Топуракка суу куюшуп, ылай жасашты. Андан кийин ылайды инсан калыбына келтиришти. Ошол кейипте Мекке менен Тоиф шаарларынын арасында 40 жыл жатып, как болуп бышкандай кургады. Мухаррам айынын 10-чу жума күнү рух берилди. Ошентип Аллах Таала адамды топурактан жаратты. Андан кийин ага бол деди. Жан келип болду. Топурактан жаратылгандыгы үчүн алгачкы инсанга адам деген ысым берилген. Адам жер жүзүндө эң алгачкы жаратылган инсан жана пайгамбар эле. Жогоруда белгиленгендей, ааламда андан мурун жаратылган периште жана жин гана бар болчу. Адамга сажда кылбаган иблис. Аллах Таала периштелерине ылайдан бир адам жаратарын, ага эң сонун келбет берип, өз рухунан рух үйлөп, жан бери турганын айткан болчу. Мына ошондо адамга баары сажда кылышмак. Бирок ибадат максатында эмес, сый-урматтарын билдирүү максатында. Ошентип адамдын денесине жан кирип, кыймылдап, дем ала баштады. Көзүн ачып караса, периштелер сажда кылып турат. Арасында бели ийилип тизеси бүгүлбөй турган бирөө гана бар экен. Адам анын ким экенин, кандай жандык экенин биле элек болчу. Али ага анын ысымы билдириле элегиле. Аллах Таала сажда кылуу буйругуна каршы чыккан бул жандыктан: "Эй иблис, мен өзүм жараткан жандууга эмнеге сажда кылбадың?" деп сурады. Иблис жагымсыз үнү менен: "Мен андан жогору турам. Аны ылайдан, мени оттон жараттың" деди. Аллах Таала иблиске: "Кет бул жерден. Сен куулдуң, сурак күнүнө чейин наалатта калдың" деп өкүм чыгарды. Шайтан периште эмес эле. Ал оттон жаратылган жиндерден эле. Бирок буга чейинки жеткен улуулугу менен периштелердин арасына кошулуп, периштелердин даражасына жеткен. Адамга сажда кылуу буйругуна чейин куру намысына тие тургандай буйрук болгон эмес, сыналгандай эмес болчу. Адамга сажда кылуу буйругу анын текеберлик сезимине каршы келип, тизе бүгүүдөн баш тартты. Ошентип Алланын мээриминен куулган, ырайымынан куру калган шайтан адамдар кайра тириле турган күнгө чейин Аллахтан мөөнөт сурады. Иблис адамдар кайрадан тириле турган күнгө чейин убакыт берилсе, өлүмдөн кутулам деп ойлоду. Бирок кайра тирилүүдөн кийин өлүм жок экенин билген эмес. Аллах Таала шайтандын өлбөстүк арзуусуна белгилүү убакытка чейин деген шарт менен жооп берип: "Сен мөөнөт берилгендерденсиң" деди. Ошондо шайтан: "Жер жүзүндө жамандыктарды аларга жакшы кылып көрсөтөм. Өзүңө берилгендерден сырткары баарын азгырам, адаштырам" деп кекенди. Бирок Аллах Таала шайтандын азгыруу амалын чектеп койду. Чындыгында, адашып сени ээрчигендер гана болбосо, менин пенделериме сен бийлик кыла албайсың. Ооба, оюнда, ишинде, кулк мүнөзүндө шайтанга каршы турган пенделер Алланын кулу деген сыпатты сактап калышмак. Адам атанын алгачкы таанышуусу. Азирети Адам айланасындагы окуяларга таң калып, жүрөгү түрдүү сезимдер менен толкуп жатты. Сүйүү, коркуу, таң калуу. Өзүн жаратып, жандуулардын арасында өзгөчө орунга койгон Аллага карата чексиз сүйүү. Иблисти мээриминен кубалаган Кудайдын каарынан коркуу, өзүнө карата кек, душмандык сактаган, текеберленем, бой көтөрөм деп түрдүү балейге туш болгон Иблистин абалына таң калуу. Көзүн ачып ачпай жатып таанышкан, Алланын мээриминен куулган Иблис бул жамандыктын, ал эми периштелер жакшылыктын эң белгиси болчу. Ал эми өзүчө, өзү ким эле?
Бул тууралуу али эч нерсе биле элеккес. Аллах Таала эң оболу ага жаратылышындагы сырды, турпатындагы купуялуулукту, башка жандуулардан эмнеге жогору коюлгандыгын билдирди. Бардык нерсенин аты жана пайдасы айтылды. Жок, бардык нерсенин аты деп гана коюу болбос. Ар бир нерсенин атынын артында чоң илим бар эмеспи? Адамды башка жандуулардан жогору кылган өзгөчөлүк да мына ошол илимге ээ болуусу эле. Бирок бою жана жашы так айтылбады. Обо эне. Азирети Адам алейхиссалам билген нерселерин периштелер менен бөлүшүп, алар менен сырдашчу. Бирок периштелер убакыттарын дээрлик ибадат менен өткөрүшөр эле. Ушундан улам Азирети Адам негедир жалгызсырай баштайт. Күндөрдүн биринде уктап турган соң жанында бир супсулуу аял заты турганын көрөт. Азирети Адам ата: "Мен уктаган кезде жок болчусуң" дейт. Обо эне: "Туура, жок болчумун." "Мен уктап жатканда келдиңби?" "Ооба." "Кайдан келдиң?" Анда обо эне: "Сенден, сенин өзүңдөн. Сен уктап жатканыңда Аллах мени сенин көкүрөгүңдөн же сол кабыргаңдан жаратты. Деги Алла сени эмнеге жаратты? Жалгыздыгыңды билдирбеш үчүн, үйүр алып, сени бактылуу кылыш үчүн. Кудайга миң мертебе шүгүр. Чындыгында өзүмдү абдан жалгыз сезип жаткам." Периштелер Азирети Адамдан аялдын ысымын сурашты. "Обо" деп жооп берди ал. "Эмне үчүн обо?" "Себеби ал менин денемден жаратылды. Ал менин бир бөлүгүм." Обо оболоп жашоо тартуулаган жандуу инсан дегенди билдирет. Аллах Таала Азирети Адам ата менен обо энеге кайрылып: "Эй Адам, сен жубайың менен бейишке жайгашып, ал жерден каалаган нерсеңерди жей бергиле. Бир гана ушул даракка жолобогула, антпесе залым болуп каласыңар." Экөөнүн никесин кыйып бейишти тартуу кылды. Кол кармашып чогуу киришти бейишке. Ал жакта жашоолорунун эң рахаттуу көз ирмемдерин жашашты жана эң аянычтуу сыноон өткөрүштү. Бейиштеги бактылуу көз ирмемдер. Кээде түшүбүздө жакшы нерселерди көрүп, өңүбүздө да дал ошондой болушун эңсейбиз. Чыныгы жашообузда ошондой болсо, куштай калгып уччудай болуп кубанабыз. Бейиште да түштөр чындыкка айланат. Ал тургай эч мүмкүн болбогондору да. Болушун каалаган бардык нерсе кыялданып баштаганда эле даяр болуп калат. Анткени бейиш бул түбөлүккө жаркырай турчу нурдун, аңгыган жыттын, өтө мыкты курулган кооз сарайлардын, шаркырап аккан өзөн суулардын, бышкан мөмөлөрдүн, табигый көк шибердин, сүйүнүчтүн, салкындыктын, аруулуктун конушу. Ушунчалык көз жоосун алып, кыялдар чындыкка айланган сулуулуктун ичинде обо эне менен Адам ата чыныгы бактылуулуктун даамын татып, жан дүйнөсү толкуп турду. Адам ата жалгыз эмес. Обо эне менен бирге саякатка чыгып, сырдашып, чыныгы мааниде бейпилдикти жашады. Бейиш бактарынын бутактарына конуп алган булбулдардын сайраганын, кубулжуп аккан суулардын таспих шыбырларын угуп, кайгы, кыйынчылык деген эмне экени оюна да келбей, бейиштен аң-таң калтырган обонуна магдырап, өздөрүн жоготчудай рахатка батып, жаратканга шүгүр келтиришчү. Шайтандын азгырыгы. Аллах Таала аларга бейиштин бардык жериндеги бардык нерседен пайдаланууга уруксат берди. Бирок бир даракка гана тыюу салды. Аларга: "Эч качан бул даракка жакындабагыла, болбосо өзүңөр жамандык кылган болосуңар" деди. Азирети Адам ата менен обо эне тыюу салынган даракка жакын жолобош керек экенин жакшы билишчү. Бирок Азирети Адам ата инсан эле. Билген нерсесин унутуп коюшу толук мүмкүн болчу. Иблис адамдын пенделигиндеги алсыз жактарынан пайдаланып, ичиндеги кек, душмандык оту менен ага багыт алды. Күн сайын жамандыкка чакырып, кулагына шыбырап, акырын адаштырууга аракет жасай берди. Эмне үчүн бул даракка жакындоого тыюу салынганын билесиңби? Анткени бул дарак өлбөстүктүн дарагы. Анын мөмөсүнөн жеген өлбөс болот. Түбөлүк периштеге айланат. Күндөр өтүп жатты. Барган сайын Адам ата менен обо эне тыюу салынган дарак тууралуу көбүрөөк ойлонушту болушту. Акыры бир күнү алар дарактын мөмөсүнөн жейбиз деген чечимге келишти. Иблис өздөрүнүн эң жаман душман экенин унутушту. Адам ата дарактын бутагынан кармап, мөмөсүн үзүп обо энеге узатты. Оболу обо эне
Андан кейін адам ата ооз тийди. Адам ата тыюу салынган дарактын мөмөсүнөн ооз тиери менен жүрөгү кысылып, жан дүйнөсү алай дөлөй болуп жатып калды. Заматта кайгы муңга чөмүлүп, кабагын кара булут каптады. Заматта айлана чөйрөсүндөгү кооздуктун өңү өчүп, көңүлүндө жаңырып турган жагымдуу ыргак токтоду. Бир караса эле үстүндө кийими жок, жыпчалаңач турат. Жубайы да ошондой. Уялганынан дарактардын жалбырактарынан үзүп алып, уяттуу жерлерин жапканга аракет кылышты. Аңгыча: "Мен силерди ал дарактан тыйбадым беле? Шайтан силердин эң жаман душманыңар экенин айтпадым беле?" деген үн кылды. Жер бетиндеги машакаттуу турмуш. Ошентип Аллах Таала Азирети Адам атаны жубайы менен бейиштен чыгарууга буйрук берди. Адам ата арман кылып сыздады. Обоюне кайгы муңга чөмүлүп ыйлады. Азирети Адам атаны периштелер Индиянын түштүк тарабындагы Цейлон аралына, тагыраагы Шри-Ланка, ал эми обо энебизди болсо Кызыл деңиздин жээгиндеги азыркы Жидда шаары турган аймакка түшүрүштү. О жараткан эгебиз, өзүбүзгө өзүбүз жамандык кылдык. Бизди кечирип, мээримиңди төкпөсөң, биз бардык нерсебизден кол жууган болобуз, деп жалдыраштылар. Ооба, улуу жаратканга бутудой боздоп ыйлап, жалынып жалбарышты. Кетирген кемчиликтеринен улам, уятына чыдабай 40 жыл башын өйдө көтөрбөй буркурап ыйлап жүрдү. Эки жан бири-биринен 300 жыл алыста калышты. Акырында Аллах Таала алардын чын дилден кылган тооболорун кабыл алып, кечирди. Ажыга келүүлөрү буйрулду. Анткени Аллах тообону кабыл алуучу мээримдүү зат. Азирети Адам ата Арафат тоосунда обо эне менен жолукту. Арафат тоосунда жолугушкан Адам ата менен обо эне жараткандын буйругу менен азыркы Мекке шаары турган жерди мекендеп калышты. Ушундан тартып мындан кийин бейиште эмес, жер бетинде жашай турган болушту. Ушул жерде жашап, ушул жерде көз жумуп, кыямат күнү келгенде кайрадан тирилишмек. Мына ошентип бул дүйнөнүн жашоосу башталды. Жер бетинде тынбай эмгектенүү, бүтпөгөн кыйынчылыктар. Азирети Адам ата бейиштен чыгуу бул ыңгайлуу, бейпил, эч кандай кыйынчылыксыз эле алдыңа келген ырыскылар менен коштошуу экенин да түшүнгөн. Экөө жаратканга жалбарып: "О жараткан эгебиз, эгер бизге салих перзент тартууласаң, шүгүр келтиргендерден болобуз", деп дуа кылышты. Аллах Тааланын кудурети менен обо энебиздин боюна бүтүп, ай күнүнө жеткенде алманчоктой уул кыздарды төрөдү. Баса, бул жерде бейиштегидей заңгыраган сарайлар да жок эле. Башпаанек кыла турган үйлөрүн да өз колдору менен жасашмак. Азык түлүк таап, кара курсакты тойгузуу үчүн эгин эгип, жер иштетүүлөрү зарыл эле. Денесин жабуу үчүн кийим тигип, жырткыч айбандардан коргонуу үчүн курал-жарак камдашты. Баарынан маанилүүсү иблистин душмандыгын, аны менен күрөшүүнү жадынан чыгарбашы керек болчу. Анткени бейиштен чыгарылышынын эң негизги себепчиси ошол эмеспи? Наалатка калгыр иблис ошону менен эле тыйылып калса гана, жок. Ал кыяматка чейин тыным албай душмандык кылам деп ант ичкен. Ошондуктан өзүнө да, балдарына да жаман нерселерди шыбырап, Аллага каршы чыгууга тукура бермекчи. Ооба, жакшылык менен жамандыктын ортосундагы күрөш тыным албай улана берет тура. Ким Аллах белгилеген жолдо жолун уланта берсе, кайгырбайт да, арман да кылбайт, коркпойт дагы. Ким Аллага каршы чыгып, оттон жаратылган иблистин жолуна түшсө, акырында иблиске кошулуп отто азап тартат. Арине, бул абалдан өзгөрбөс чындык эле. Адам жер бетинде жашай баштагандан тартып, башына түшкөн кыйынчылыктар менен кошо ушунун баарын түшүндү. Кайгысын жеңилдеткен жалгыз нерсе анын жер бетине Алланын орун басары катары келиши болчу. Кожоюн ал эле. Дүйнөнүн топурагын иштетип, үйлөрдү куруп, шаарларды салмак. Бапырап бала чакалуу болмок. Балдары укум-тукуму көбөйүп, жашоого багыт берип, жакшылыктарга толмок. Жашоо бул сыноо, дүйнө болсо сынала турган жай. Адам ата бала бакыралуу болду. Небере күттү. Балдарын Аллага кулдук кылууга үндөп, иблистин азгырыгына алданбоого чакырды. Анткени дүйнө сыноосун жеңиш үчүн шайтанды жеңиш керек эле. Жер бетиндеги алгачкы кылмыш. Обо энебиз ар жолкусунда эгиз төрөдү. Бирөөсү уул, бирөөсү кыз. Азирети Адам ата балдарын башка түгөйлөрүнө баш коштуруп жатты. Бирок риваяттарда айтылганы боюнча Кабыл аттуу уулу
өзүнүн түгөйү менен баш кошууну каалады. Чынында ал кыз Адам атанын Абыл аттуу уулуна берилмек. Бирок Кабыл эч нерсеге карабай көшөрүп туруп алды. Ошондо айласы кеткен Азирети Адам ата экөөнө тең Аллага арнап курбандык чалууларын талап кылды. Кимисинин курбандыгы кабыл алынса, аталган кыз ошол менен баш кошоорун айтты. Абыл мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен анын короо койлору бар эле. Курбандык үчүн койлорунун арасынан эң семиз чоң кочкорду тандады. Кабыл болсо дыйканчылык менен шугулдангандыктан жакшы жетилбей, курушуп калган бир таңгак буудайды алды. Албетте, Аллах Таала Абылдын курбандыгын кабыл алды. Бул көрүнүштү шайтан жаздым кетирген жок. Ар бир көз карашты, ар бир жылт эткен ойду аңдып жүргөн бузуку Кабылдын ач көздүгүн, көрө албастыгын илгиртпей колдонууга жетишти. Ансыз да курбандыгы кабыл болбой, ызасы кайнап турган Кабылдын кан тамыры менен агылып, жүрөгүнөн кирип, мээсине чыгып бир тууганына каршы тукурду. Ошентип, Кабыл шайтанга алданып, бир тууганына "Мен сени өлтүрөмүн" деди. Абыл табиятынан жакшы мүнөздүү, адептүү жан болгондуктан ага карап, "Сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң дагы, мен сага каршы чыкпайм. Кан төгүүдөн Аллах сактасын" деп жооп берди. Шайтан болсо ачуусу кайнап, ызага муунуп турган Кабыл менен каалагандай ойноду. Натыйжада так ошол каргашалуу күнү жер бетиндеги эң алгачкы кан төгүү жүзөгө ашты. Абыл ага "Сен өзүңдүн күнөөлөрүңө кошуп, менин да күнөөлөрүмдү мойнуңа алып, тозокулардан болосуң. Бузукулардын жазасы ушул" деди. Күн асмандан жадырай тийип, айлананы нурга бөлөп турган кез болчу. Абыл койлорун жайып коюп, бир дарактын көлөкөсүндө бейкабар уктап жаткан. Так ушундай учурду күтүп турган Кабыл акырын келип, колундагы жаныбардын сөөгү менен Абылды баштан ары катуу уруп калды. Абылдын аппак жүзү канга боелуп, ошол жерде көз жумду. Муну ошентип Кабыл бир тууганын өлтүрүп, жер бетиндеги алгачкы бузукулук ишти жасады. Ал шайтандын оюна кыйшаюусуз азгырылды. Ага чейин Азирети Адам ата аларга канча ирет шайтандын айламалдарын айтып, эскерткен болчу. Кабыл бир тууганынын жансыз денесин көргөндө гана түшүнөн ойгонгондой чочуп кетти. Бир саам нес болуп турган соң кыймылдабай жаткан бир тууганын тургузмай болду. Бирок эч-ак жаны чыгып кеткен неме турмак беле. Болор иш болуп, байоосу канып калган эмеспи? Миң жолу аракет кылса да оңолбой турган каталык кылганын Кабыл ошондо гана түшүндү. Эми ал шашкалактап, ордуна тура албай калды. Деги бул жансыз денени кайда, кантип жашырат? Так ошол маалда анын көзүнө бир карганын тумшугу менен жер чукуп, өлүп калган башка карганы көмүп жатканын көрдү. Кабыл ошондо гана "Жерге киргир, ушул каргачалыкта боло албадым" деп эсине келип, ошол жерге кабыр казып, бир тууганын сөөгүн жашыра салып, алыс жактарга качып кетти. Ааламга келген акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен баарлашып олтуруп, жер бетиндеги алгачкы кан төгүүнү эстеп, төмөнкү сөздөрүн айтат. Жер жүзүндө жасалган ар бир жаман иштин күнөөсү ошол бойдон Кабылдын дептерине жазыла берет. Анткени дүйнөдө алгачкы кан төгүүнү Кабыл баштаган. Азирети Адам ата бул жаман ишти укканда абдан кайгырды. Канчалык эскерткенине карабай, бир баласы шайтанга азгырылып, бул дүйнөдөгү сыноодон кулады. Ооба, жашоонун маани маңызы да ушул колдон чыккан бейишке кайрадан кайтуу үчүн акыр аягына чейин шайтан менен күрөшүү. Акыркы сапар. Күндөр апталарды, апталар айларды, айлар жылдарды кубалап убакыт өтө берди. Бир күнү кайдан жайдан катуу шамал башталды. Азирети Адам ата өз колу менен тиккен дарактын жалбырактары жерге күбүлдү.
Бутактары жерге тийчүүдөй ийилип, салаалап, бышып турган мөмөлөрү топулдап түшүп жатты. Аңгыча катуу шамалга туруштук бере албай, карыган дарак тамыры менен оодарылып кулап калды. Бечара дарактын бутактарынан шаркыраган суу агып, буркурап, ыйлап жиберди. Нечендеген жылдардан бери турган карт дарак кайгыга батты. Алсыз бутактары, үлбүрөгөн жалбырактары күйүттүү шуулдады. Ал тургай көк асманды бербей жымыңдаган жылдыздарда бороондо калгандай калтырап турду. Балбылдаган ай гана жаркыраган нурун чачып, жер бетин тинте карап жатты. Ал ушул түнү кандайдыр бир маанилүү окуялар болуп жатканын сезип турду. Бирок даана эмне болгонун биле албай койду. Акыры чыдамы кеткен жарыктык учкундарына буйрук берип, жерге карай чуркагыла, эмне болгонун билип, мага кабарлагыла деди. Көлкүлдөп толуп турган жарыктыктын шоолалары заматта жер бетине тарады. Тоолорду жаркыратып, үңкүрлөргө киришти. Сууларга чумкуп, деңиздердин түпкүрүн жойлошту. Анан өрөөндөрдү каптап, баштан аяк сыдырып өтүштү. Акыры алар бүт жандуу жансызды мөгдүрөтүп, жер бетин каптап турган улуу кайгынын сырын билүү үчүн Азирети Адамдын бөлмөсүнө кирип келишти. Ооба, айдын сүттөй жарык шооласы терезеден кирип, Азирети Адамдын жүзүн сылап өттү. Ал Азирети Адамдын акыркы демин алганын байкады да, жүзүн булутка жашырып ыйлап жиберди. Адамзаттын эң түпкү атасынын үйү өтө жупуну жасалгаланган бир бөлмөлүү жай эле. Дарактын бутагынан токулуп, гүлдөр чөп жар төшөлгөн жатак орун. Үстүндө так ошол кубарган чөптөрдөй жумшак, куудай сакалчан аруу пенде жатат. Айланасында атасы менен коштошуп, эң алгачкы адамдын, эң биринчи пайгамбардын керезин укканы жыйылган бала чакасы, небере, чөгөрөсү. Акыры нердин кыбыратып, Адам ата керезин баштады. Ал бул жолу өз балдарына гана эмес, артынан келе турган бардык тукумуна кайрылып турду. Бүткүл адамзатты сактап кала турган жападан жалгыз кеме бар. Ал ыйман кемеси. Анан шайтанга каршы колдонула турган жападан жалгыз курал бар. Ал Алланын пайгамбарлар аркылуу жөнөткөн кабарлары. Шайтанга каршы күрөштө Аллах Таала кулдарын жалгыз таштабайт. Аларга бейиш алып барчу жолду көрсөтө турган жол башчыларды, пайгамбарларды жөнөтүп турат. Балким, ысымдары ар башка, мужизалары ар башка, ар кандай, өзгөчөлүктөрү да бөлөк-бөлөк болушу мүмкүн. Бирок анын баары бир гана нерсенин айланасында, биригишет. Ал жалгыз Аллага кулдук кылуу. Ошентип, тообо кылуучулардын устаты, Сафиуллах сыпатынын ээси, алгачкы адам, алгачкы пайгамбар Азирети Адам ата керезин айтып бүтүп, узак өмүрдөн чарчаган көздөрүн акырын жумду. Бир кезде көз алдына айланасын чулгап алып, ага салам берип жаткан периштелер көрүндү. Алардын арасынан бирөөнү даана байкады. Ал жан алгыч периште болчу. Анан эле заматта жүрөгү терең бейпилдикке бөлөндү. Көөдөнү ырахатка балкып, жүзү жаркын күлүмсүрөгөн бойдон руху бейиш гүлдөрүн, жыпар жытын аралап кетти. Алгачкынын алгачкысы. Адам ата дүйнөдөн кайтты. Ал алгачкы адам болчу. Бейиш менен бул дүйнө жашоосун көрдү. Алгач ката кетирген киши болду. Алгач кийинген, алгач тообо кылган,
алгач пайгамбар болгон, алгач таухид ишеними үчүн күрөшкөн жан, алгач баланын кайгысын тартып, жер бетинде жер айдап кеткен алгачкы адам болду. Адам атанын мужизалары. Азирети Адам ата жан-жаныбарлар, жапайы айванаттар менен сүйлөшө алчу. Суусу жок тоо таштарды колу менен уруп, бутактарды, шараккан сууларды чыгарчу. Колуна тийген кичинекей таштар бийик добуш менен Аллага зикир кылчу.